Чыңгыз Айтматов, Кызыл алма. Окуган Арсен Курамаев. Түн бир убакыт болуп калды. Ага карабай Исабеков дагы эле чекесин укалап, кат жазуу менен убара. Эмнеден баштаса? Деги эмне деп жазмак бу катында? Дүйнөнүн азабы экен го кат жазуу деген. Ойлосо жаза турганы деги эле көп. Ичке толуп бүтүптүр. Бирок анын сырларын аялы түшүнөр бекен. Үй бүлөнүн көп жылдык чырлуу турмушу артта калды. Эми айтса түшүнөр бекен. Гермур айтышып, бирин-бири нечен жолу капа кылышты. Дайынсыз, кээде адилетсиз жеме уушты биринен бири. Нечен жолу араздашып, кайра жарашты. Акыры ажырашып тынышты. Мына ушулардын баарына аялы салкын карап, жок, так айтканда адамча эле карап акыл жүгүртүп түшүнөр бекен да кечирер бекен. Кайрадан баягы баш кошкондогусундай куулук шумдугу жок, ачык мүнөз, ак пейил болор бекен. Анте албасачы? Түшүнбөй калып, атүгүл өзүн сындырып жаткандай көрүп, кайрадан ургаачылык намысы жеңип чыксачы? Ургаачынын тагдыры шор экен деп илгеркисин кайра кайталасачы? Анда кандай болот? Аялы безилдей берсе Исабеков ана ургаачынын куру намысы деп койчу. Ошонусу азыр эсине түштү. Аялы качан болсун курбуларына суктана берчү. Байкадыңбы? Баланча аялын ушунчалык сүйөт экен, көп коноктун көзүнчө үстүнө көпөлөктөй үйрүлүп, атүгүл эл алдында тизелей калып туфлисин боосун байлап бергенден уялган жок. Андай жапакештенгенди билбейм, деп Исабеков корс этип койчу. Ошонун жапакештиги бар бекен. Сен бар эмеспи? Тоңсуң, таш боорсуң. Өз сүйүңдөн өзүң кысынасыңбы? Мен минтип жашай албайм. Өзүм сүйгөн кишим мени да сүйгөнүн каалайм. Болбосо сага жагалдангансып, асылгансып, деги ушуну бир ойлоп койсоң боло? Ойлогум да келбейт. Аны ойлоого чолом жок. Түшүнбөйм. Ой санааң бүт диссертацияда болуп туруп, ким-кимдин туфлисинин боосун байлап бергенин байкоого кайдан табасың убакытты? Сага короткон кайран сөз. Баары бир эчтеке түшүнбөйсүң. Исабеков бирок баарын эле билет. Аялы эмне дегиси бар экенин ошондо эле түшүнчү. Атүгүл мойнуна албаса да, кээ бирде аялыныкы туура экенин сезип турчу. Экөө көчөдө жанаша басып баратканда өткөн кеткендер аялына көз кырын салып өтүшсө, Исабеков деле ичинен корстон болуп калар эле. Аялы келишимдүү, жылдыздуу, акыл эстүү экенин өзү билчү. Суйкайып басканы да жарашыктуу. Деги аялынын басканы кимди болбосун бир каратпай койчу эмес. Айрыкча шиш такалуу туфлисин кийип алганда секелек кыздан бетер элик басышка салар эле. Бийлегеничи кооз кыймылы көргөндү суктантып, ан сайын эргип жыргап, көзү ойноктоп кетер эле. Мындай учурларда аялына жүрөгү элжирип турчу. Деген менен аялын ачык аймалап, ак сүйүүсүнө негедир бирдеме кедерги болуп тургансыйды. Сүйөрү чын, анысын жашырбай эле сүйсө эмне болот? Кысынган кишисинен бошонуу үчүн аракет керектигин ал туюк сезет. Антуу үчүн жигитчилик жаш кезине кайрылбаска болбочудай. Калтырбай турган бир кымбатын ошол дооруна таштап келгендей жүрөт. Эми Исабеков өз күнөөсүн моюнга алгандан башка арга калбады. Бирок анын мазесин алган башка нерсе. Ичара менен өзү келишпей калды дегидей болуп, экөө мүнтүп эки жакка кеткен соң, мындан ары кандай турмуш куруу керектигин биротоло чечип келер чакта турганда, зайыбы өткөн жашоого сырттан салкын карап, адил баага келе алар бекен? Анте албасачы? Анда баары бүткөнүбү? Жок, Исабеков ага жол бербейт. Кат жазмакчы болуп, Исабеков нечен ирет колуна калем алды. Бирок кайра таштап, терезеге барат да, таралбаган чачы үрпөйүп, шыргыйдай узун арык неме үңкүйүп бир топко туруп калат. Күзгү түндө кечигип жалгыз жарым жүргөн бирин эки адамдарды акыркы автобустар аялдамадан түшүрүп алып,
Куйругундагы кызарган көздөрүн жылт-жылт эткизе кетип барат. Кайсы бир жигит коңшунун кызын подъездге нечен ирет узатып келип, кайра экөө кол кармашкан бойдон чыгып кетип, кайра келе беришти. Бала бакчанын балдарынан бетер кол кармашып алгандары сүйкүм болдубу? Айтор Исабеков ал экөөнүн караганын карап туруп ичи эзилди. Жүрөгү мыкчыган сезим кайсы бир тааныш, бирок азыр эстен чыгып калган ысык сезимди козгогондой болду. Шаардын жылтылдаган отторунан өөдө тоо тарапты караса, кайсы бир боордон жандуу жылдыз болуп жалгыз от көрүнөт. Кыязы чабандын оту болуу керек. Исабеков азыр ушул тапта ошол жерде отурсам деп эңсеп кетти. Капарында баш оорутар эч ой жок. Арттан аңдаган караңгы түндүн сыдырым салкынына чыйрыгып, арчанын бутагынан отко таштап коюп, чатырап күйгөнүн тиктеп отурса. Анан Исабеков терезеден оолактап, анара кызы уктап жаткан бөлмөгө кирди. Эсейип калса деле болбой, кызы кичинекей кезиндегидей болуп түнкүсүн дайыма ачынып калат. Бирөө барып жаап коймоюнча бүрүшү үшүп жата берет. Бу жолу тынч жатыптыр. Кыязы кечке жүгүрүп жүрүп чарчаган го. Ооба, кызы уктап жатты. Бүгүн атасынын жарат картын байкоостон сыйрып алганын билбей уктап жатат. Алда анарай. Атасы бүгүн эмне үчүн уктай албай, үйдө аркы терки басып жүргөнүн кайдан билсин? Исабеков кызын карап туруп, ичинен айтканы бу болду. Уктай кой кызым, уктай кой. Аман болсоң али не деген күндөр башыңан өтпөйт. Уйкусуз түндөр да өтөр. Кыязы бу жагдай ар бир пенденин башына келчү нерсе го. Ага чейин уктай бер. Жакшы түш көрүп жат кызым. Күндүзү Исабеков кызын шаардын сыртына алып барып келген. Табият көрсөтүп, ошол жерде кызына аялы экөөнүн араздашып жүргөн себебин айтып бермек болгон. Аялы жазган каттарында ошону талап кылып жатпайбы? Апасы Москвага жалаң диссертациянын айынан гана эмес, атасынан бөлөк жашагысы келгени үчүн кеткенин, эми кимдин колуна барарын анара өзү чечсин деп жазганын айтмак. Балага катуу тиер бу сөздү Исабеков үйүндө айта албаган. Шаардын сыртында тоо этеги ээн жерде айтса жеңил болор деп ойлогон. Аялы Москвадан кийин Ташкенттеги бир илимий изилдөө институтуна орношуп, биротоло ошол жерде калып калам деп жатат. Кызы атасынын эле колунда калар деп ойлогон. Анара короодо ойноп жүргөн жеринен чакырып алган болчу. Сүйтериңди ки, кызым, шаардын сыртына чыгып келели. Шаардын сыртынабы? Деп анара сүйүнүп кетти да, кайра таңыркай сурады. Эмне үчүн? Жөн эле, эс алып келебиз. Шаардын көчөсүндөгү тыгылышкан машинелердин араң жылжыганына Исабеков кыжыры келди. Базар күнү да маамат ушу. Шаардан суурулуп чыккан соң машинелердин агымы сейилдеди. Жеңил серпилип, Волга зыпылдай жөнөдү. Эки тарабын кыркаар тал терек калкалаган асфальт жол күңүрт жылтылдап, апай беттен өрт алаша, андан ары бел артылып жатат. Бет алдыда ак кар чалынган тоо баштарын мелтирей тиктеп Исабеков баратты. Папа, акырын айдачы, деди анара. Исабеков жүрүшүн жайлатты. Коркуп атасыңбы? Жок, жөн эле, деди да кызы кайрадан терезеге ыктай отурду. Ылдам жүргөндү жакшы көрчү эмес белең, кызым? Анара укпаган шекилдүү бурулуп карабады. Жооп бербеди. Исабеков кызынын оркуюнку балакай ийинине, жумшак чачы тармалданган ничке мойнуна көз жүгүрттү. Машиненин эшигине ыктаган калыбына отурушу кандайдыр бир ойго кыжа алат экендигин айгинелейт. Баланын жүрөгү бирдемени сезип жүрөбү? Бала сезимтал келерин биз көп учурда эске албайт эмеспизби? Андай болсо эмне үчүн эч качан сурап койбойт? Исабеков өз оюнан өзү ичиркенди. Кайдан сезсин? Али билбейт. Өзү да, аял да эч белгисин билгизген эмес. Деген менен ким билет? Баарынан жаманы баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек. Жанын жашык кылбоо керек. Адам дал ушундай жаралган тура. Адам жанын муздатып тоңдуруп алуу оңой. Аны кайра эритүү кыйын. Кыйын түгүл, мүмкүн эмес. Ошондон улам жарым жан балдары өсүп чыгат. Жок, анары кадыресе балдардан.
сезсе балким бирдемени туюк сезер. Өз деле кичинекейинде үйдөгү жаңжалды айттырбай байкап жүрчү эмес беле. Ошондо анын тарткан азабын эч ким билчү эмес. Кантмек, эртеби кечпи кызы да үйдөгү окуяны бар. Ал айтпаса да апасы айтат. Аялы бетке чабар жан. Агөрө өзү айтканы жакшы. Башка арга жок. Созо берген менен болбойт. А балким анара жөн эле табиятты карап тунжурап келаткандыр. Бар балени өзү ойлоп келаткандыр. Тиги тал теректен төгүлүп турган жалбырактар баланын көңүлүн ээлебей коймокпу. Бирок андай болгондо деле акырын айтпаса болбойт. Анан калса бүгүн күндүн мемиреп сонун болуп турганын кара. Жан дүйнөңдө ушинтип мемиреп турса гана. Жалбырактар чачылган жол ээн, коңур күздүн жоодуру. Ушундай чакта зымырлып катуу жүрүүнүн кажети жоктугун Исабеков да ойлоду. Тал башынан үзүлгөн жалбырак тирилдеп, чар көпөлөк болуп келип, жолго түшүп жатат. Кээ бири машиненин капотуна келип түшүп, саамга жабыша калат да, анан шамалга козголуп, бирок ажырап калгысы келбегиндей, бир азга машинени коштой учуп кетип кала берет. Эки тарапта күн нуруна жуунган эгин аңыздар жатат. Мөмөсүнөн айрылган жүзүмдүктөр салбырайт. Көрпө болгон күзгү беде көгөрөт. Күздүк айдаган тракторларды сапырла ийирчип, чыйырчыктар жүрөт. Алтын күздүн акыркы күндөрү. Жамгыр жааса баарынын өңү өчүп, карарып, бул сулуулугунан ажырайт, деп кейиштүү ойго түштү Исабеков. Ал зажигалкасын чарк эткизип, чылымын тутантты да, кызын дагы карады. Анара терезени карап отурган экен. Эмне унчукпайсың, Анара? Кызы таңыркай бир карап алды да унчукпады. Кечээ күнү сабактарыңды даярдап койдуң беле? Кызы баш ийкеди. Кандай? Айлана тегерек сонун бекен? Сонун. Исабеков ыңгайсызданды. Кызы менен тил табыша албай, кара күчкө суроо катып отурганына жол болсун. Бирок кызына эмне болгон? Демейде сүйлөшүп сөздөрү түгөнбөй, ынак эмес беле экөө? Балким өзү тунжурап тили ооздон ажырап калган болбосун. Эптеп кызын алаксытыш үчүн приемникти ырдатты. Машиненин ичинде көптөн элге таанымал болуп калган баланын үнү толуп чыкты. Робертино, деп жарк этти Анара. Ой, папа, Робертиного? Биздин класстын балдары баары жакшы көрөт. Балдар да, кыздар да, сен да жакшы көрөсүң, э? Мамам да жакшы көрөт. Ооба, Анара, жакшы көрөм. Мамаң да, карачы кызым, кулпура түшпөдүңбү? Деп Исабеков кызынын жалжылдап жанып чыккан кой көздөрүнө жетине албай, башынан сылагылады. Мен дагы сени таарынып келаткан экен десем, эмнеге, папа? Мына эми жакшы болду, ырууга алчы. Анан сага Шуберттин жайын, Робертинонун мекенин айтып берем. Ошентип сүйлөшүп бараткан чакта Аве Мариянын кең толкуган оону бу жаркын күздү да, кенен талааны да, адамдардын жүрөктөрүн да кошо толкутуп, бирге жуурулуштуруп, жайла жаңырды. Исабековдун дүнүйөсү түгөлдөнгөндөй болду. Коңур жылуу күндү, бет алдында заңкыйган тоолорду, Робертинонун үнүн, кызынын өрөркүгөн көңүлүн бүт өз жүрөгүнө батырып алгандай болду. Кыязы ар бир адамдын жүрөгү сулуулукту эңсейт тура. Бу касиет адамдын табиятында болот окшобойбу? Биз ошону ойлонбой, сулуулукту да, аны эңсөө сезимди да сактай жаралган кыялдуу, жомоктуу бала жүрөгүн атасы өзү сыздатканы туурабы? Робертино ырдап жатты. Анара акырын ага кошулуп баратты. Ал ортодо машине алма бакты коргогон коону айлана берип, шосседен чыкты да суу жээгине бурулду. Исабеков үй бүлөсүн алып, бул жерге жайкысын көп келе турган. Башка эл көп байкабаган ээн жер. Жайылып аккан муздак тоо суусунун түбүнөн жылтыр таштары куулуп турат. Күнгө кактанар кумдуу жээги деле жок. Бирок борчук боору жогорулап, аска зоо болуп, андан өөдө кар жаткан тоо дал ушул жерден башталат. Могу жээкте жаткан үйдөй корумдар да ошо тоодон кулап түшкөндүр. Анара ушул корумдарга чыгып алып, күнгө кактанганды абдан жакшы көрөт. Бүгүн Исабеков ошол үчүн ушул жерге кызынап келген чыгар. Теребел коңур түштүн жылуусуна мемиреп турду.
Анара таштан ташка секирип, Робертинону туура вырдаган үнү улам бир корумдун далдасынан угулат. Аве Мариянын обону Исабековду да ээлеп алгандыктан тегереги бүт жаңырып калгандай көрүнөт. Мөмөсү терилип, ээн калган алмабак суу жээгинен ары дүпүйүп, кишилер түшүм жыйганы дагы келеби деп күткөндөй жымжырт. Коо жээкте үйүлгөн чөмөлө чөптөр өткөн жайдын эстелигиндей болуп ар жерде молоёт. Жайдын жытын коюнунда узак сактаар ушулар. Жайында бу жердин көркү да башкараак болгондур. Азыр өзүнүн жайы дегеле болбогондой тымпыят. Тигине өркөчтөнгөн чуудалуу булуттар да тоо арасынан каалгып келатат. Исабеков айылдын сагынганын сезди. Жүрөгү зырп этип алды. Анара жалгыз аяк жол менен бакка чуркап баратканын көрүп, Исабеков бу жакка эмне максат менен келгенин эстеди да кызын чакырды. Сен кайда? Бакка, алмага чыгайынчы. Сени менен сүйлөшөр сөзүм бар эле. Эмне сөз? Робертинону айтасыңбы? Ооба. Анан айтчы, мен бат эле. Деп Анара так-так секирип чуркап кетти. Кызына эмне деп, кантип айтаарын ойлоп, Исабеков кайрадан баш шылкыйды. Айтайын дегенин ойлосо өзүнө суук көрүнөт. Баланы андайдан калас кармай тургандай жексүр көрүнөт могу коңур күзгө. Аве Мариянын кең жайкын обону менен Робертинонун үнүнө ылайык келбегендей терс көрүнөт. Өз оюнан дене ою дүркүрөдү. Анара тез келе калып, айтарыңды айт деп кыйнабаса экен. Багаралап узак ойной берсе экен деп каалады кайра. Бир маалда баг ичинен кызынын бирдеменен улам сүйүнө чоочуган үнү угулганда ал селт этип алып, ал тарапка далысын сала, башы салаңдап отура кетти. Папа, мен эмне таптым, карачы. Ал кылчайбады. Энтигип кызы чуркап келатканын угуп отурду. Анара жүгүрүп келген тейинче атасынын мойнунан кучактады да бет алдына кызыл алманы кармай берди. Ооба, тиякта жалбырактардын арасында бекинип алыптыр. Такыр көрүнбөс болуп бекинип алыптыр. Митааме, мен болбой эле таап алдым. Ким эле фонардай күйүп туруптур. Бул эң акыркы, эң таттуу алма да. Бүт баг ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы, кооз жыты. Тим эле күндөй. Ооба, кооз экен. Бу кышка апорт тура. Анан ойлонбой эле айта салды. Бу бактыга келген алма тура. Жайы менен бул алма сени күткөн да. Ошон үчүн башкалардан бекинип калган. Мына эми сен таап алдың. Бул алманы ким жесе ошол бактылуу болот. Исабеков алманы жүз арчысы менен сүртүп тазалады да кызына сунду. Же кой. Робертинону качан айтып бересиң? Анан сен дагы барып бакка ойноп кел. Билесиңби, папа, мен бакка укмуштай чыгам. Алма бактар чоң, бийик, бутактары жоон. Чыкканга эң сонун, атиги өрүкчү, жаман ачуулуу, тикендери, майда бутактары эң көп. Сен жакшы бактарга чыккын, деп Исабеков аргасыздан күлдү. Папа, сен ушундай алма таптың беле? Деп сурады кокустан Анара. Исабеков шашып калды. Жооп бергиче саал мукактана түшүп, анан айтты. Тапкам. Бара кой, ойноп кел. Мен ушул жерде отура турам. Анара кызыл алмасын кармаган бойдон бакка чуркап кетти. Исабеков болсо башка бир кызыл алманы эстеп, бул эки окуяга таң калып отурду. Ал да бир кезде дал ушундай болгон кооз кызыл алма таап алган. Ушул эле бактан болуу керек. Ооба, ушул бактан. Бирок тигиндейирээк, тетиги дөбөдөн түшө бериш жерден тапкан болчу. Согуштан кийин ал айыл чарба институтуна келип кирди. Бүгүнкүдөй күздүн бир күнү алардын курсун бүт таштак жол менен ал кезде азыркыдай асфальт боло элек. Шаар жакасындагы колхоздун талаасынан кызылча тергене алып келишкен. Студенттер келер кечке иштеп, кара нандын күндүк шубагасы түгөнүп, курсактары ач, чарчап чаалыгып шаарга кайтып келатышкан. Жолду катар балдардын баары колхоздун алма багына ат койду. Мөмөтүшүм алдагачан жыйналып калган. Балдар калың чөптүн арасынан, бутагында куураган жалбырактардын далдаасынан 5-6 алма таап, баары тең ынтымак менен бөлүшүп жеп, өзөк жалгашты. Дагы жегилери келди. Чилдей тарап ар кимиси өз алдынча издеп, баг аралап кетишти. Бирок жарытылуу эчтеме табылбай,
шылкыйып жолго бет алышты. Исабековдун күнү бүгүнкүдөй эсинде. Жолдошторунун артынан чуркап багаралап келаткан. Ошондо жалбырактардын арасынан бирдеме көзүнө жылт эткендей болду. Токтой калып карады эле, эчтеме көрүнө албады. Жөн эле көзүнө көрүнгөн кыяс кылып нары чуркады да бара түшүп кайра тартты. Келип картаң бактардын ортосуна тигилген жаш алма багын айландыра карады. Бу жаш неме башка бактарга караганда жалбырактары тегиз саргарып, бөлүнүп көрүнөт. Күндүн нуруна кургаган сары жалбырактар тунук, таза жаркылдайт. Күкүрт чагып койсоң алма бак дүртетчүдөй. Ошол калың барак сары жалбырактардын арасынан Исабеков бир кызыл алма көрдү. Көрдү да суктана тамшанды. Деп жиберди. Эки муштум чалып келген кочкул кызыл чоң алма. Балким ушул жаш бактын жападан жалгыз мөмөсүдүр. Ичке бутакты ие тартып, сары жалбырактардын далдасында илинип туруптур. Исабеков бир саамга карап турду да, анан секирип алманы ийип, бутунун учуна туруп жатып араң жетип, кызарып баткан күндөй болгон тоголок кызыл, салмактуу алманы үзүп алды. Буруксуган жыты мурдун өрдөгөндө баш айланып кеткенсиди. Жука кызыл терисинин астынан ширелүү, күн нуру сиңген даамдуу эти көрүнүп турду. Качырата чайнап тиш салгысы келди. Шилекейи чууруду. Бирок колу менен эки бөлүп жемек болду да кайра токтой калды. Мына ажайып алие кызга бербейби? Ушул учурда кыз кайрадан эсине түштү. Ырас болбоду. Ал кыздын аты жөнүн али билбейт. Бирок күндүр түндүр элеси көз алдынан кетпейт. Анан кантип аны ушул азыр унутуп койсун? Кантип эстебей коймок? Башка эчтеме ойлобой, Исабеков алманы шымынын чөнтөгүнө тыкты. Бирок сала албады. Ошондо курткасынын ичин сөгүп жиберди да, ачылган кабатка салып алып, балдарды кубалап чуркады. Балдар жолулаш машина күтүп жол боюнда туруптур. Исабеков табылгасын жашырбай ачык айткысы келди. Балдар, мен бир алма таап алдым. Бирок эч кимге бербейм. Бере турган кишим бар. Кана алмаң? Мына, кармап көргүлө. Ой, иттей чоң экен. Берер кишим бар дегениң кандай? Берер кишиң бар дегениң кандай? Аның ким? Деп зөөкүрлөнө жөөлөп келди шер деген тартайган жигит. Аны билгенде сага эмне? Деди Исабеков. Тимиле алтын алма тапкансып, деп шер Исабековду далыга таптап кара күчкө күлдү. Куйтуланбагын. Тең жегенди теңирим сүйүптүр дейт. Кел алмаңды, деп шер Исабековдун жүзүнө каткыра күлдү да калпчын аралаштыра куртканын өңүнө жабышты. Исабеков аны колго бир койду эле четке ыргып чыкты. Балдар жабыла күлүп калды. Ал ортодо жолулаш жүк машина келе калды эле, балдар жабыла чуркады. Булукмуш алманы Исабеков ошол бейтааныш кызга бермей болду. Ал кызды ар дайым шаардык китепканадан жолуктурат. Чынында шаар четиндеги институтунан борбордогу китепканага ал күн сайын ошол кыз деп барып жүрөт. Окуу залына отуруп, кыздын келер маалын айныбай билет. Билсе да келгиче чыдай албай күтөт. Өзү эмне окуп жатканы акылына кирбейт. Дайым эшикти карап отурат. Кыз босогодон пайда болоор замат китептен башын көтөрүп көзү тигилет. Аз болсо да экөөнүн көздөрү чагылыша калат. Бирок узак тиктей албай кайра өзү жалтанып кетет. Анын кысылганын туйган мисал кызда ууртунан билинер-билинбес жылмайып бош столго барат да портфелин коюп китеп алганы кетет. Ал качан китептерин кучактап жанынан өтөт деп эшиктен көз айырбай отура берет. Кыз өтөт. Өткөндө да боюна теңегиз, жанына жууткус басык менен өтөт. Качан болсун таза, тыкан кийинген сулуу кыздын ушул элеси Исабековдун жүрөгүнө тамга болуп басылып калган. Кыз окуу залына отурган чагында Исабеков жыргалга батчу. Кыйноо да тартчу. Кыздын кара тору, тумсак таза жүзүн капталынан тиктеп отура берели. Чачы сыйда таралган, узун кирпиктери салаңдап, дептерге бирдеме жазган колу өйүптүү. Бозбалдардан бирөө жарым жанына токтой калса, же столуна кагаз ыргытса, аны жазып окуп калгыдай болсо, Исабеков стол астына муштумун түйүп, тиги уланды жеп жиберүүгө даяр. Бирок кыз тигинде шыбыш куруп, акырын күлгөн уландарды карап да койбостон, ыргытышкан куш тилиндей катын айырып-айырып салганын көргөндө, Исабеков жаны жыргап, көңүлү көтөрүлүп, кызга
1000 мертебе ыраазы болот. Бул зал ичинен кыз эч кимди жактырбасын ачык билет. Анча-мынча жаккан бирөө болсо, адагы Исабеков болуш керек. Ошондой болсо деп каалачу, ошону эңсечү. Кыздын алдыртан өзүнчө жылмайганы, кээде байкоостон баш ийкегени, дагы башкача жагымдуу кыймылдарынын баары жалгыз ага арналып жаткандай эсептечү. Бирок ачык таанышып алууга даап бара албады. Өзү айылдан келген кайдагы бир бала болсо, тиги кыз шаарда өсүп өнгөн маданияттуу, билимдүү, жүрүш-туруштуу паризат болсо, ушуларды ойлогондо байкуш жигиттин дарамети тайып кетчү. Анан калса кийген кийими буу болсо, аскерден келген агасынын гимнастеркасы менен өтүгүн кийип келген. Китеп салган баштыгы агасынын аскерден ала келген сумкеси. Кышкысы кие турган сырт кийими да агасынан тартып кийип келген сур шинель. Аны кийин көрүнгөндө бу келишимдүү шаар кызына кантип жолугуп, кантип сүйлөшмөк? Кыз дайыма китепканага кечирээк келет да, эл аягы суюлуп, зал жабылаар маалга чейин отура берет. Аны күтүп Исабеков да отурат. Кыз кайтууга камынып китептерин жыйнаштыра баштаган кезде ал озунуп жыйнап, озунуп өткөрөт да, озунуп сыртка чыгып, көчөнүн наркы бетиндеги караңгы тротуарга барып, кыздын чыгышын күтүп турат. Бир маалда кыз чыгат. Исабеков кайрылып жанаша баспайт. Көчөнүн наркы бетинен көпчүлүк элдин ичинен башын соройтуп, сырттан акмалап, узата жүрүп отурат. Кыздын үйү анчалык алыс эмес болчу. Китепканадан 2 квартал гана жер. Кыз үйүнө кирип кеткиче узата келген Исабеков өкүнүч менен ыраазычылык сезимине курсагы тоюп, жатаканасына жөнөп кетет. Баратып паркка бурулат. Паркта бий аянт бар. Ал маалда бийлеп жаткан жаштар бар. Ошондо бийлеп жаткан жигиттер кыздарынын белинен имере кучактап, вальстын ыргагына көпөлөктөй чарк имерилип жүргөнүн карап турган Исабеков эмне кылып турасың деген бирөө болсо, ай ким билет. Ал муштумдан башка эмне деп жооп бере алмак. Бийлеген жигиттер бийлешкен кыздарына кысынбай этпей, бирдемелерди маңдай тийгизе сүйлөшүп жүргөндөрүн, алан сайын кыздары кылыктана күлгөндөрүн карап отуруп, байкуш жигит өрттөнүп кете жаздаар эле. Ошондо Исабеков бийлеп жүргөн жуптардын ичинен көзүнө көрүнгөн жупту тандап алып, алардын күлмүңдөй сүйлөшкөн сөздөрүн өзүнчө термелип, тиги жигиттин ордуна өзүн коёр эле да, кызынын ордуна өзү арзыган кызын коёр эле. Анан кызынын белинен кыса кучактап бийлеп жүрүп, оюнда сүйгөнү менен минтип сүйлөшөр эле. Эгер билсеңиз, бу китепканага жалаң гана сиз деп келип жүрөм. Ооба билем. Сиз дайыма мени күтүп отурганыңызды да билем, дейт кыз. Мен сизди лекцияда отурсам да, тамакка барганда да, жатаканада жүргөндө да ойлой берем. Киного кирип отурсам деле эмне болуп жатканы көрүнбөйт да. Сиз гана көз алдымда тура бересиз. Сизди ойлоп жүргөнүмдө жаным ушунчалык жыргап жүрөрүн билген болсоңуз. Кызык экен. Мен дагы кээде сизди ойлой берчү болдум. Бирок эмне үчүн сиз эч качан жаныма жакын басып келбейсиз? Мени менен сүйлөшпөйсүз. Мен ансызда өзүмөн өзүм жыргай берем. Эгер сиз китепканада таң аткыча отура берсеңиз, мен да отура бермекмин. Сизди көзүм талабай карай бермекмин. А эгер мени жигиттер коштоп басып, узатып калгыдай болсочу? Ага мен жол бербейм. Сиз да антпейсиз. Мен билем. Себеби сизди сүйгөн мен да. Мен башка жигит менен колтукташып баспашымды сиз кайдан билесиз? Сиз антчу жан эмессиз. Сиз мени билбейсиз да, кайдан билесиз? Мен сизге аябай ишенем. Сиздин ким экениңизди билем. Сиздин чачыңыздын аңкыган жытын алыстан сезип турам. Кантип күлөрүңүздү билем. Бирок мага арналган үнүңүздү уга элекмин. Сиздин балбылдаган көзүңүзгө ишенем. Сиз сулуулардын сулуусу, кыздардын эстүүсү деп жүрөм. Ой, аябай мактап жибердиңиз го? Чындап айттыңызбы? Чын. Талаадан кайткан күнү кечинде Исабеков алманы тумбочкага салды да, шашып-пушуп бети колун жуунду. Өтүгүн тазалады. Үстү башын тартипке келтирди. Ошентип китепканага шашып, далиске чыга калса, саат кеч болуп калыптыр.
Бөлмөдө балдардын баары алдагачан уктап калган. Исабеков эртең кызына кантип жолугарын, кызыл алманы кантип берерин ойлоп, уктай албай түйшөлүп көпкө жатты. Алманы бергенде кыздын таңыркай суктанарын элестетип өпкөсү көбөт. Ушул маалда ушундай укмуш алманы кайдан тапмаксың? Ал болсо кызына таап келип берип турган чагы. Сүйгөнү алманы таңыркай карап, айландыра кармап турган арада ал кантип тапканын, алиги жаш алма вакты, сары жалбырактарды, батып бараткан күндүн кызылы менен алманын кызылы ошо маалда жуурулушуп турганын узун сабак сөз кылып айтып бермек. Анан дагы кантип күн сайын аны үйүнө чейин узатып барып жүргөнүн, бий жайына барганда ал экөөнүн кучакташып кантип бийлешерин, экөө кантип сырдашып сүйлөшөрүн, анын баарын кызы билбесин, кызы билбеген канча кыял тилеги бар экенин айтып, жүрөгүн ачмак. Ошентсе балким кызы жинди экенсиз деп күлөр. Бирок ошентип айтаар сөзүн элестетип, кызынын сөз ыргагын, үн ыргагын кыялында келтирип, айткан сөзүнө кызы күлбөй эле назданып атканын туя берет. Анан экөө балким киного барышар, жанаша бирге отурушар. Ошондо ал кино көрбөй эле кыздын тийишкен капталын сезип, ошого жыргап отурмак. Чынында ошо керек да, кинонун ага кереги эмне? Бирок атаңдын көрү, могу өтүгү менен ал кызды кантип жантап басып жүрөт. Жакшынакай костюму, туфлиси болсочу. Жок, кыздын акылдуулугу чын болсо, ошондой майда нерсеге көңүл бурмак беле. Ушул кыялынын канатында учуп жүрүп, Исабеков кантип уктап кеткенин өзү да билбей калды. Түшүндө шер зөөкүр алмасын кычырата чайнап жеп жаткан эмиш. Исабеков уйку соонун ортосунда шерге барса, ал дүйнө капар уктап атат. Башка балдар да уйкуда. Ошондо да Исабеков тумбучкасын ачып, караңгыда алманы кармалап көрдү да, ага сак болгон деп күбүрөп койду. Ошондон кийин араң тынчыды. Эрте менен балдар форточка ачып жатышып, тамшана тынып тартышат. Ай сенин алмаң ай, жытын карачы, буруксуп бөлмөгө толуп чыгыптыр. Алиге ооруканадагы кишиңи алып бара турган болсоң, эртерээк алып жөнөсөңчү. Болбосо шери 2 чайнап бир жутуп койбосун. Кече эле жалмап салат элем. Силер болбой койбодуңарбы? Деп шер бир жактан жинге тийди. Жалмап эле көр, деди Исабеков акырын ызырынып. Анан баары лекцияга жөнөштү. Ошол күнү лекциялардын тажаткан узактыгын кантесиң. Бир танапистен кийинки лекцияда Исабеков байкаса балдардын арасынан шер көрүнбөдү. Аза бою дүр этти. Ордунан ыргып туруп, зоологиядан лекция окуп жаткан профессордон суранды. Профессор, кечириңиз. Мен азыр тезинен чыкпасам жөнөбөсөм болбой калды. Сизге эмне болду, жигит? Деп профессор таң калды. Айта албайм, бирок бошотпосоңуз болбой калды, суранам. Муштумдарын түйүп алып, Исабеков окуу корпусунан жатаканага жеткенче токтобостон чуркап барды. Бөлмөсүнө кирсе, шер жок. Тумбочкага жетип барса, алма ордунда эле турат. Исабеков бир кубанып, бир уялып отурду. Энтиккен демин баса албай, Исабеков койкасында өз алдынча күбүрөп отурду. Кечир мени, шер, кечирип кой. Сен тууралуу экинчи жаман ойлосом өлөйүн. Кечкисин алмасын кездикке ороп колтугуна катып алып, Исабеков өрөпкүгөн бойдон китепканага жөнөдү. Демейдекисинен эрте барды. Эшикке каршы отуруп, алдына китеп дептерлерин жазып койду да күтө баштады. Демейдеки дейле залда киши көп. Бири китебине үңүлсө, бирлери шыбырашып, башкалары чылым чеккени чыгып, кайра кирип атышат. Бу көргөнүн баары Исабековдун көз алдынан эч маанисиз тизилип өтүп жатты. Анын күткөнү башка. Гезитке оролгон кызыл алма. Стол алдында 2 тизесине кыпчылуу. Ошол үчүн ал кыбыроодон коркот. 1,5 сааттай убакыт өттү. Сыртка күүгүм кирди. Кыз келбеди. 2 саат өттү. Дале жок. 3 саат өттү. Жок. Исабеков дагы күттү. Бирок кыз келбеди. Эртеси Исабеков мээсине эчтеке кирбей лекцияда дагы отурду. Кеч киришин дагы зарыга күттү. Маалы келгенде кызыл алмасын колтугуна кысып, шаарды аралай дагы жөнөп калды. Бу кечте да кечегиден бетер чыдамы качып, кечегиден бетер эңсеп, китепканада кызын күттү. Кыз кире бериштен көрүнгөндө Исабеков
өз жүрөгүнүн дүрсүл кагышынан кулагы зыңылдап, көзү караңгылай түшкөндөй болду. Кыз адатынча билинер билинбес жылмайып кирип, ага билинер билинбес баш ийкегендей болду. Жанынан өтүп баратып, кол тийип кеткендей болду. Бир столдон наркы орунду алып, китептерине карай жөнөдү. Исабеков кубанычына мас болуп, алеп-желеп, колу калтырап, алаканын ымшып, стол астында алманы кармап отурат. Кыз каадасынча керектүү китептерин алып келди да, ордуна отуруп, дептерине бирдемелерди жазып жатты. Каадасынча эч кимге көңүл бурбады. Исабеков күттү. Убакыт жылбай узарып, бирок көптөн эңсеген тилеги бүгүн орундаларын ойлогондо апкаарып да, кубанып да отурду. Кыйгачынан кыздын кара тору, таза жүзүн, ойлуу салаңдаган кирпиктерин, сыйда таралган чачын, жумшак колунун эптүү кыймылын карап отуруп, аздан соң алманы алганда «Жинде экенсиз» деп айтаарын элестетип, өзүнчө жыргайт да, жүрөгү кабынан тепкилеп, энтигип чыгат. Кыз ошентип айтканда, ал алманы кантип тапканын, жеп коёрдо аны эстеген себеби дайыма эсинен чыгарбай жүргөнүн айтат. Анан дагы бу турмуштан ар качан кооз, көркөм, кошо көрсө, кошо кубанса деп эңсейт. Анткени өзү ал кыз менен бирдикте гана кооздуктун маңызына жете алмакчы. Сыртта көчө оттор жанды. Китеп окуучулардын бир дары тарай баштады. Кыз болсо дале отурат. Исабеков күтө берди. Бир маалда кыз кетүүгө даярдана баштаганын байкап, Исабеков шашып-пушуп конспекттерин сумкасына салды да, гезитке оролгон алманы алган бойдон озунуп сыртка чыкты. Көчөнүн өзүнө өтпөдү. Тарсылдаган жүрөгүн бастата албай чыга бериште туруп калды. Таңдайы кургап суусаганын сезди. Аңгыча таш тепкичтерден кыз туфлисинин тарсылдаган шыбырты угулду да, фонарлардын күңүрт жарыгына жеңил, элпек баскан кыска пальточон кыздын суйкайган сулуу турпаты көрүндү. Алманы көкүрөгүнө кыса кармап, Исабеков күч менен кызды карай кадам шилтеди. Кыз унчукпай жанда өтүп кетти. «Сизге мүмкүнбү?» деп Исабеков апкаары үн катты. «Я» деп кыз аярлай калып, аста кылчайды. «Мага бирдеме дедиңизби?» Оңтойсуз тунжуроо баса түштү. «Мен сизге алма алып келдим эле» деп Исабеков араң унчукту. «Алма? Алма болсо эмне экен? Мен өмүрүмдө алма көрө элек дедиңизби?» «Жок. Мен бул алманы алыстан тапсаңыз кантейин? Деги мага эмне демекчисиз? Түшүнбөйм» деп кыз чыйырга сүйлөндү да, шарт бурулуп, тырс-тырс басып жөнөп кетти. Кыз өзүнүн кызыл алмасын чанып кетип баратты. Исабеков колундагы кымбатын суна кармаган калыбында эсеңкиреп, кыздын артынан карап туруп калды. Кызыл алманын тегерегинде кыялы менен курган ажайып дүйнөсү заматта бырын-чырын талкаланды. Исабеков ошентип шылкыя басып үйүнө жөнөдү. Бир маалда кере кулаштап жүрүп, алманы караңгы түнгө урду. Алма көрүнбөгөн дубалга былч тийди. Исабеков ээн көчөнүн дал ортосу менен мастан бетер теңселе басып баратты. Анда-санда жолуккан машиналар саксактап четте өтөдү. Кийин дала эли кыз менен тааныш болду. Бирок бирде бирөөнү кызыл алма тартуулагысы келбеди. Кыздар деле кызыл алма каалагандар эмес эле. Ошондой болсо да кызыл алма каалап, күтүп, жүрөгүң менен кошо тартуула деп талап кылып келген бир аял бар тура. Ал өзүнүн аялы Сабира экен. Күзгү бактын четине отуруп, Исабеков азыр ушуну ойлоду. Кечке жуук Исабеков анар экөө үйгө кайтып келатышты. Каш карайып калган. Алды жакта шаар оттору жымыңдай жанды. Күзгү жалбырактар отургуган көчөдө машина жай каалыгып баратты. Исабеков сигаретин тиштеп, зажигалкасын чырк күйгүздү да, анар анын колундагы кызыл алманы көрдү. «Кызым, алманы жеген жоксуңбу?» «Жок, мамама сактап койдум», деди кыз акырын. «Мамаңабы?» деди Исабеков. Каңырыгы түтөгөндөй тамагы буулду. «Туура кыласың. Алманы ала барабыз мамаңа». Экөө башка сүйлөшпөдү. Исабеков кызын ойлоп баратты. Көрсө, кызы аркы беркини түшүнүп калган тура. Дайыма ушундай сезимтал,
билгич болгой экен. Капилет келчү кызыл алмасын чамбаса экен. Исабеков ошентип катты жазбады. Эртең менен анара атасынан мурда туруп Москвага жөнөтүлө элек телеграмманы окуду. Сабира, биз сага барабыз. Кыз ручканы алды да тамгаларын даан уланта жазып койду. Тосуп ал, мама. Биз сага кызыл алма алып баратабыз.